Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда дипломатиялык мамиле 1992-жылы түзүлгөн. Ал эми 2020-жылы ал өлкөнүн элчилиги Бишкекте расмий ачылган. Ошол эле жылы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация кабыл алынган. Ошондон тарта өлкөлөрдүн алакасы бекемделүүдө. Ал эми Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга расмий сапар менен келиши өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын жаңы барагын ачат. Президент Садыр Жапаров менен Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын расмий жолугушуу аземи ынтымак ордодо болду. Флагштокторго Кыргызстандын жана Венгриянын мамлекеттик желектери илинип, ардак кароолдун катарын улуттук кийимчен жоокерлер толуктап турду. Лидерлер учурашып, эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырды. Ардак кароол ротасынын командиринин рапортунан кийин лидерлер тизилген катардын алдынан басып өтүштү. Садыр Жапаров жана Виктор Орбан өздөрүнүн расмий делегацияларынын мүчөлөрү менен тааныштырып, сүрөткө түшүү расмийси орун алды. Кыргызстан Венгрия менен өз ара урматтуу жана ишенимге негизделген достук мамиледе. Муну айткан президент Садыр Жапаров Кыргыз-Венгер достугунда жаңы баракчаны ачууга мезгил келгенин билдирди. Чакан курамдагы жолугушууда өлкөлөр ортосунда көптөгөн негизги багыттар боюнча жемиштүү кызматташтык бар экени айтылды. Уштапта эки өлкөнүн ортосунда кызматташтыкты ар тараптуу өнүктүрүүгө бардык зарыл шарттар бар. Мындай пикирди Садыр Жапаров менен Виктор Орбан кеңири курамдагы жолугушууда билдиришти. Айрыкча соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө артыкчылыктар көп. Азыркы учурда Кыргызстан-Венгрия стратегиялык кеңеши, Кыргыз-Венгер өкмөт аралык комиссиясы жана Кыргыз-Венгер ишкерлер кеңеши ийгиликтүү иш алып барууда. Наши регулярные встречи являются истиной. Биздин үзгүлтүксүз жолугушууларыбыз биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай көйгөй жок экендигинин чыныгы далили. Өз ара аракеттердин натыйжасында Кыргыз-Венгрия стратегиялык кеңеши түзүлгөн жана ийгиликтүү иштеп жатат. Өз ишмердигин Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фонду ишке ашырууда. Экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Венгрия өкмөттөр аралык комиссиясы жана жогорку окуу жайлардын ректордук форуму активдүү иштеп жатат. Активно функционирует Кыргызско-Венгерская межправительственная комиссия. Эки өлкө негизинен билим берүү, айыл чарба жана фармацевтика тармактарында кызматташат. Кыргызстан бүгүнкү күндө дары-дармек каражаттарынын импортуна көз каранды болгондуктан фармацевтика тармагын өнүктүрүү үчүн кызматташууга кызыктар. Как вы знаете, наша страна на сегодняшний день является зависимой от импорта лекарственных средств. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө биздин өлкө дары-дармек каражаттарынын жана медициналык буюмдардын импортуна көз каранды болуп саналат. Бул керектөөнүн жалпы 97%-ын түсөт. Ушуга байланыштуу сизге Кыргыз Республикасынын фармацевтикалык тармагын өнүктүрүүнү колдоо өтүнүчү менен кайрылам. Венгриянын тажрыйбасы жана бул тармактагы жетишкендиктери биздин фармацевтикалык өндүрүштү өнүктүрүүдө чоң роль ойной алат деп ишенем. Мындан тышкары биз венгриялык өнөктөштөр менен фармацевтика тармагында биздин кадрлардын квалификациясын жогорулатуу үчүн кызматташууга кызыктарбыз. Опыт Венгрии и достижения в данной сфере могут сыграть большую роль в развитии нашего фармацевтического производства. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстан менен айыл чарба тармагында кызматташтык жогорку деңгээлде экенин айтты. Алдыда ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу максаты бар. Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы өз ара соода жүгүртүүнү 2 эсеге көбөйтө алдык. Биз буга чейин инвестициялык фонд түзгөнбүз жана анын жардамы менен ГЭСтердин курулушун каржылай алабыз. Айыл чарбасында болсо жакшы натыйжаларга жетиштик. Венгриянын айыл чарба жана азык-түлүк тармагындагы ишканалары Кыргызстанда ийгиликтүү иштеп жатат. Биздин өлкөнүн үрөн өндүрүү боюнча алдыңкы тажрыйбасы бар. Бул тармакта дагы кызматташтыкты бекемдөө маанилүү. Соңку 3-4 жылда экономикалык байланыштар кыйла чыңдалды. 2019-2023 жылдары өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү дээрлик 2 эсеге көбөйгөн. Соода-экономикалык алаканы өнүктүрүүгө жакшы потенциал бар. Поднятие товарооборота – это задача номер 1. Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы товар жүгүртүүнүн көрсөткүчүн көбөйтүү кызматташуудагы негизги милдет. Премьер-министр Виктор Орбан Венгрия түрк мамлекеттери үчүн Европа рыногуна дарбаза болуп берерин айтты. Бул багыттагы иштерди илгерилетүү үчүн өлкөдө Венгер-Кыргыз өнүктүрүү фонду бир катар долбоорлорду ишке ашырууда. Воротами для
тюркских государств в Европе. Венгрия менен Кыргызстандын ортосунда кызматташтык билим берүү чөйрөсүндө дагы активдүү өнүгүүдө. Атайын программа боюнча Венгриянын жогорку окуу жайларында билим алуу үчүн кыргыз студенттерине жыл сайын 200 орунга чейин квота бөлүнүп берилчү. Эми кызматташтык артып, венгриялык студенттердин Кыргызстанда билим алуусуна шарт түзүлөт. Венгер өлкөсү тарабынан гранттык түрдө ошол 200 орун берилет. Мына ошого кайрадан улантуу үчүн расмий мыйзамдуу түрдө кол коюлду. Биз дагы жөн калбастан Кыргыз Республикасына келип окуйм деген биздин түрктөктүү венгер элибиздин жаштарына 100 орун сунуштап жатабыз гранттык деңгээлде. A Kirgiz Köztársaság oktatási és tudományos minisztere Виктор Орбандын Кыргызстанга болгон расмий сапарынын алкагында кыргыз-венгер кызматташтыгы мындан ары өнүктүрүүгө жана чыңдоого багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Анын ичинде Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы кеңейтилген стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө биргелешкен декларация дагы бар. Kol koyuldu. Antkeni birinciden iki mamleketin ortasındaki siyasi diyalogun önügüşü. Ekinciden bolsa iki mamleketin ortasındaki soda satıktın investisiyanın göbeyişi. Üçüncüden bolsa madani gumanitar jaktan iki mamleketin ortasındaki baylanışты önüktürü. Birinciden bilim, ikinci bu bizden iki tarafın окумуштуулар тарабынан бири-бирин байланышты өнүктүрүү боюнча. Венгрия Кыргызстан менен стратегиялык өңүттө кызматташкан Европадагы алгачкы өлкөлөрдөн дешет эксперттер. Себеби эки тараптуу мамилелерден сырткары мамлекеттер түрк мамлекеттер уюму аркылуу дагы байланыштарды бекемдөөгө бел байлаган. Бишкекке расмий сапар менен келген Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан 6 ноябрда түрк мамлекеттер уюмунун 11 саммитине байкоочу өлкө катары катышат. Автандил Бактыбеков, Мээринбек Тусбек уулу, ЛТР, Бишкек.